Таштандыны кайра иштетүү заводу эл аралык стандарттарга шайкеш заманбап салынууда. Мында ири ишкана Борбор Азияда биринчилерден болуп курулуп жатат. Калдыктарды күйгүзүүчү мештер, электр энергиясын иштеп чыгуучу генераторлор, тазалоочу системалар, эң башкысы экологияга эч терс таасир этпегидей болуп жасалат. Заводдун курулуш иштери бүгүнкү күндө 50%га аяктап калды. Ушул жылдын ноябрь айында алгачкы электр энергиясы өндүрүлгөнү турат, декабрь айы менен толук кандуу ишке кирет. Белгилей кетсек, заводдун өндүрүш кубаттуулугу күнүнө 1000 тонна таштандыны кайра иштетүүгө ылайыкталган. Кийинчерээк бул көлөм 2000–3000 тоннага жеткирилет. Прямо куда будут поступать ежедневные отходы. Бул имарат таштанды алып келинчү жайы. Бул жактан даярдалып экинчи өндүрүшкө жөнөтүлөт да таштанды өрттөлөт. Жылуулук